Мамлекеттик лизинг компаниясы учурда өлкөдөгү ишкерлерди, фермерлерди колдоо программасын ишке ашырууда. Компаниянын негизги максаты кардарлардын бизнесин өнүктүрүүгө салым кошуу болгондуктан, жеңилдетилген шартта жеткиликтүү болуш үчүн атайын лизинг программасы иштелип чыккан. Ага ылайык лизинг аркылуу айыл чарбага керектүү жана атайын техникаларды 7 жылга чейин 6%дан 11%га чейинки үстөк пайыз менен алууга мүмкүн. Эгер кардар баштапкы төлөмдө көрсөтүлгөн 10%ды төлөй албаса, программа каражаттын ордуна күрөө коюуга мүмкүнчүлүк берет. Бул долбоор биздин кардарлардын бизнесин өнүктүрүүгө жана ошо натыйжалуулукту жогорулатуу жардам берүү үчүн иштелип чыккан. Биздин ошо лизинг программабыз, шарттарыбыз ошо жеткиликтүү шарттар деп эсептейбиз. Ошо айыл чарба техникасы үчүн 6%дан башталат. Башка техникалар үчүн спецтехника дейбиз. Бул 11%дан башталат. Ошо лизингдин мөөнөтү максималдуу 7 жылга чейин. Баштапкы төлөмү деген бар. Баштапкы төлөмү 10%дан кем эмес болуш керек. Эгерде дагы бир жеткиликтүү шарттарды түзгөнбүз, эгерде баштапкы төлөмү жок болсо, анда кошумча күрөө коюш керек. Ошондой мүмкүнчүлүк дагы түзгөнбүз. Дыйкан фермерлерге убагында жардам берүү өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө кубаттуу колдоо көрсөтүү болуп саналат. Андыктан жазгы айдоо иштери башталганга чейин мамлекеттик компания лизинг аркылуу Сокулуктагы Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунун алдында ачылган жаңы станцияга керектүү шаймандар менен камсыздалган 9 трактор алып берди. Жалпы суммасы 45 миллион сомду түзгөн заманбап үлгүдөгү айыл чарба техникалары Кытай компаниясынан алынып келинген. Буга чейин эски үлгүдөгү 2 трактор колдонуп келген станция эми жаңы үлгүдөгү айыл чарба техникалары менен убагында жер айдалып, жумуш жылдагыга салыштырмалуу жеңил болот деп күтүшүүдө. Бул техникаларды биз Гослизинг компаниясынан алдык. 7 жыл мөөнөткө 6% менен. Ортодо каникулу бар, бул 9 ай. 9 айга чейин биз эч нерсе төлөйбүз, 9 айдан кийин анан биз төлөп баштайбыз. 45 миллион калдык. 45 миллион калдык, 45 миллионго 45 дана техника, анан техниканын шаймандарын алдык. Бул кыскача айтканда 9 трактор, 36 техникалык шаймандар. Сокулук районунун калкына кызмат көрсөтүү үчүн алынган жаңы техникалар айыл чарба министринин колдоосу менен ишке ашырылган. Мамлекеттик лизинг компаниясынын негизги багыттарынын бири айыл чарба секторун өнүктүрүү болгондуктан, Кыргыз мам асыл тукум заводду колдоо алгачкы долбоор катары ийгиликтүү аткарылды. Муну менен компания мамлекеттик органдардын материалдык техникалык базасын чыңдап, негизги техникаларын жаңылоого салым кошууда. Мамлекеттик ишканалар менен жана айыл жергесинин айыл өкмөттөр менен иш алып барып атабыз, мэриялар менен иш алып барып атабыз. Азыркы учурда биз 200 миллион сомдон ашык лизинг берип баштадык. Ошо техникалар, ошо заманбап техникалар, жабдууларды болсо бүт аймактар боюнча ошо Баткен облусуна бердик, Из Көл облусуна бердик, Чүй облусуна бердик, болсо айыл өкмөттөргө жана мэриялардын муниципалдык ишканаларга. Андан сырткары ошо болсо ошо приоритеттүү азыр мамлекеттик жана муниципалдык болуп атат. Экинчи табында биз ошо жеке ишкерлерди ошо колдоп баштайбыз. Мамлекеттик лизинг компаниясы министрлер кабинетинин колдоосунун негизинде түзүлгөндүктөн кардарлардын кайрылуусу ишенимдүү ишке ашырылат. Андыктан мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер үчүн, ошол эле учурда жеке уюмдар менен кызматташуу үчүн каалгасы ар дайым ачык экенин билдирет. Мекеме Борбордогу Москва көчөсүндөгү номер 3 даректе жайгашып, кардарлар маалымат алуу үчүн социалдык тармактардагы расмий баракчага кайрылса болот. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.